Faberlic компаниясына тапқан адамыбызды каттаганда үйрөнөбүз. Аны үчүн Chrome'го киребиз. Бул жака Faberlic личный кабинет дегенди жазып аласыздар. Анан личный кабинет деген сайтты басасыздар. Анан адамдын сүйлөкөтүн басасыздар. Эгерде ушул жерде сразу эле сиздерге логин ключ жаза турган жер ачылыш керек, ачылбаса ошо адам сүйлөкөтүн басып ушул жерди табасыздар. Ушул жерге сизге SMS болуп барган логин ключтү жазасыздар. Мисалы мен өзүмдүкүн жазып көргөзөмүн. Сиздерге 74 менен башталган логинди жазасыздар или 73 менен башталат. Ключтү астына жазасыздар 5 цифра. Войти дегенди басып киребиз. Дагы адамдын сүйлөкөтүн таап басабыз. Бул жерде сиздин фамилияңыз болуш керек, фамилия атыңыз болуш керек. Регистрация дегенди басып адамды каттайбыз. Тапкан адамыбыздын паспорттун номерин алабыз. Ушул жерге киребиз. Жашаган адресин так жазсаңыздар болот, болбосо Кыргызстандын ичин бассаңыздар болот. Выбрать деген жерге галочка коюп коебуз. Бул жерде Кыргызстанды белгилейбиз. Кыргызстан болсо Кыргызстандыкын, анан Бишкек деп мен каттап атам азыр. Бишкектен болсо ушуну каттасаңыздар болот. Болбосо так адресин билбесеңиздер деле Бишкек деп каттап продолжить деген жерин басасыздар. Анан ушул жерде жалаң звездочка коюлган жерлерди басасыздар. Бул жерде бүт ушундай звездочка турган жерлерди толтуруп чыгасыздар. Булар маанилүү. Фамилиясынан баштайсыздар, фамилиясын жазасыздар, атын жазасыздар. Отчествосунда жазыш керек болсо, отчествосунда жазып койсоңуздар болот, но не обязательно. Номер Кыргызстан болсо Кыргызстан номерин жазасыздар. Эгерде башка Россияда жүргөн болсо, Россиядын тандап жазсаңыздар болот. Номерди туура жазасыз, нолу жок кылып жазасыздар. Бул жерге туулган күндөрүн жазышыбыз керек. Биринчи жылын тандап алабыз. Ону календардын сүрөтүн басып туруп, жылын тандап коюп аласыздар. Анан айын тандап коюп алабыз. Биз ноябрь тандайбыз. Эми 14-н тандап коебуз. 14-ноябрь 1996 жыл. Бул жерге өзүңүздөрдүн артыңыздардан болсо номерди өзгөртпөйсүздөр, болбосо артыңыздардагы башка бирөө болсо мага окшоп өзгөртсөңүздөр болот. Мен артымдагы адамдын артынан каттап атам. Согласен беребиз. Ушул жерге галочка коюп коебуз. Анан зарегистрировать деген жазуу чыгат. Андан мурун бир сыйра туура эмес экендигин тактап алабыз. Туура эмес жерлер болсо оңдоп, номерин обязательно номерди туура каттаңыздар. Дата рождения тоже туп-туура болушу керек. Анан баарын карап туруп, тактап алып туруп, анан зарегистрироваться деген жазууну басабыз. Мына ИНН номерди да туура карап коюңуздар, башка бирөөнүн артынан катталып кетпесин. Анан буну басканда ал адамга SMS кеткен.